Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 3 сентябрь 2025 жыл мен сіздерге барыңыздар эле билген 30 адыр тарапта жайгашкан Кайрагач айылынан сатыла турган 8 сотык жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Кызыл китеби бар, жери тегиз, пустой. Анан чоң трассага дагы жакын. Баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. 30 адырга келесиздер. 30 адырдан Куршап тарапка бир аз эле жүрсөңүздөр, мына ушундай Ош Өзгөн трассасынын боюнда оң тарапта мына жерде Казына деген чоң магазинди көрө аласыздар. Жанында набайкана, кафешка бар тугандар. Ушул жер Кайрагач айылы болот. Ошол Казына маркетине жетпей, мына мен турган көчөгө кирип, бул жака 250 метр жүрүп келсеңиздер, оң тарапта ушул жер участок сатка чыгып атат. Жолго жакын эң негизгиси 250 метр. Кайрагач бул жер тугандар. Ошол Ош Өзгөн трассасынын наркы бети Тойчу айылы. Дальше кетсеңиздер уже ошо Куршап Өзгөн тарапка карап бет аласыздар. Шаарга деле жакын 30 минута. 30 адырдын центрине жакын эң негизгиси. Так, ошол беш кошкон эл, үйлөр көп тугандар. Кийин келип көрүп кетесиздер. Ушул жер участок сатка чыгып атат. Бир аз эле жүрүп келсеңиздер, ушул көчөнүн эле мына оң тарабында жер участок сатка чыгып атат. Жол тараптан эсептегениңиздерде бул 3-үчү участок болуп калат экен. Эсептегенден ар жагы жанагы кыйтык жер болуп, чектерге берилген эмес экен да. Түшүндүңүздөр тугандар. Так, мына бул жака чыгып барсаңыздар, ал жакта үйлөрдүн саны көп, беш кошкон эл, ар ким ар жактан көчүп келип жашап атат. Анан бул Кайрагач деп аталганы менен бул жерде свет бар тугандар. Анан таза суу дагы бар. Суу свет боюнча маселе жара албайт, ал жагынан кыжалат болбоңуздар. Ушул 8 соток. Фундаменти бар, бул кошнаңыздар. Мына пустой жер участок сатка чыгып атат. Тегиз, узун турасы көчө тарабы 20, ичкериге 40 болот. Квадратный төртбурчтук жерде. Анан мына акчага сатылат. Вариант мен жолдорун сурапмын, ал жагын чалып өзүңүздөр сурап көрүңүздөр. Акча керек болгондо байланыштуу сатышыбыз керек деп атат. Эми азыр жер алган адам утулбайт, жер кымбат деп атпайбы? Алып койсоңуздар, только утастар тугандар. Только кымбаттайт жерлерчи. И тегиз экен. Ошондо мына көчө тарабы мына кошнаңыздардын эле тушу болуп калат да, мына көрүп атасыздарбы? Кошнаңыздардын границасы ушул жерден башталат дагы, ана Кызыл Пескалык соборго чейин болуп калат. Ошонун эле тушу, көчө тарабы ушундай бир сон кенен болот. И тегиз, пустой. Алып, фундаментти куюп, үйдү каалагандай кылып сала бересиздер. Билинбеген мен 8 сотук чоң. Үй десеңиз үй, сарай десеңиз сарай, времянка десеңиз времянка, кудук, септик бардыгы батат тугандар. Өтө кеңир болот 8 сотук. Айыл жергесинде билесиздер эми? Жерди ушундай кенен эле берет. Шаар болсо бир жөн. Так, ошол жол тараптан эсептегенде 3-чү чек. Ал жактан дагы көрүнүп турат экен, чоң жол. Мектеп, садик, мечит, бала бакча бардыгы ушул айылда бар. Тойчу айылында бар. Жолдун наркы бети Тойчу айылы болуп калат да. Кыскасы мектеп, садик, мечит, ушундай бир маршруттук катта магазиндер боюнча маселе жара албайт. 30 адырга жакын, шаарга деле жарым саатта кирип барасыздар. Колдоо иретинде лайктан басып, дос, тааныш, туган, урук, группа, бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Азыр эми жер издегендер көп. Жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта үйлөрдүн саны көп тугандар. Вообще кыжалат болбоңуздар. Бул жактан ушунча жер тартып жүрөм. Бардыгы сатылып атат да, мындай сатылбай калды, туруп калды деген адам болду элек. Андыктан колдон чарбаңыздар. Себеп дегенде жолго жакын да, ичкериге кирип отурбайсыздар. Жолго жакын жерлер өз тез сатылат. Мындай трассага, чоң трассага жакын жерлер тез сатылат дегеним. Ошол. Баасы канча дей турган болсоңуздар, ушул 8 соток, пустой, тегиз, кызыл китептүү, суу свет бар. Жолго тугандар 200 метр чыгат. Баасы 2 миллион сомго бааланды, айтылыш баасы. Анан кеми бар, чалып, соолашып сүйлөшөсүздөр. Төшүрүп берет тугандар. Мына жер мектеп окшойт, жаш балдар чыгып ойноп атышат да. Мектеп кана. Барыңыздарга ийгилик. 2 миллион сом кеми бар. Төшүрүп берет тугандар. Сураңыздар чалуу эле.